Кымбаттуу мекендештер, мен сиздер менен бир пикиримди бөлүшүп, аны ортого талкууга салгым келип турат. Акыркы айларда арабызда Самат Кушбек деген бир жаран пайда болду. Ал бийликке карата акарат келтирип, ар кандай бир орунсуз, олдоксонсун пикирлерди айтып, өзгөчө туура эмес, жалган маалыматтарды таратуу маалек болуп жүрөт. Акыркы күндөрү жарагасы айласы кеткенден бийликти басууга да чакырыктар жасап атат. Ар кандай бир провокациялык билдирүүлөрдү таратып да жүрөт да. Мына ошол жаранды колдоп, ага комментарий жазгандагы жарандар жок эмес. Алардын көпчүлүгү Кыргызстанда. Ал эми Самат Кушбек болсо, өзү Европада жүрөт. Мына ошол Самат Кушбектин залакасы, кесепети Кыргызстанда жүргөн, аны колдоп аткан жарандарга тийип калбаса экен дейм да. Ал үчүн мына ушул жарандар жоопкерчиликке тартып калбаса экен деген ойду айткым келип турат. Өткөндө Самат Кушбекке аябагандай бир ачуум келди. Ана мына оюм пикиримди жазып, же мына ушинтип билдирип коеюн дегиче ал макаласын өчүрүп коюптур. Ал жерде бүтүндөй таластарды калмактарга теңеп, талас опасын калмактар каптап кетти деген пикирин билдириптир. Эми эртең элестеткиле, Самат Кушбек Европада жүргөндө алдынан эми таластык жигит деп эле коелу. Бир патриот мекендешибиз алдынан чыгып эле мындай бир Самат Кушбекти жыга чапса, эртең Самат Кушбек айтты айтпады дебегиле бийликти күнөөлөп чыгат. Мына Садыр Жапаров уюштурду, тигинтти, ментти деп. Эми ал посту өчүп кетти дейли. Бүгүн болсо азыр атайын карап чыксам, Садыр Жапаров кайрылып атат президентке. Ай, Садыр Жапаров, балдарыңдын ДНКсын өткөр, ал сенин балдарың эмес деген оюн айтыптыр да. Эми Самат Кушбекти билебиз да, жанагы мындан где-то бир ай мурун жанагы Ысык көлдө F1 деген турнир өттү. Ага коңшу өлкөлөрдүн президенттери да келип күбө болушту, суктанышты. Кыргызстандын бюджетине 10 миллион долларлык киреше алып келди. Ага чейин Самат Кушбек, ал турнирди өткөрбөгүлө, ал кайыктардан ушундай бир зыяндуу заттар, майлар бөлүнүп чыгат. Көлдөгү балыктардын баардыгы өлөт. Эс алуучулар көлгө түшө албай калат. Туристтер келбей калат деген ойлорун айтып келген болчу да. Андан кийин ал ою ишке ашпай калгандан кийин бул эмне кыларын билбей, мына ушундай Садыр Жапаров балдарыңдын ДНКсын өткөр, анан бийликти басып алууга таластар калмасыңар деген ушундай бир чагымчылдык кылып жатат. Мына ушул ойлорунан кийин анализдеп келгенде эми шизофрения деп айтпай эле коелу, эми фантазофрения деген бир оорууга чалдыгып калса керек деп ойлоп койдум да. Буга чейин Самат Кушбек боюнча маалыматтар тараганда, Самат Кушбектин Европада жүрүү мөөнөтү бүтүп калды. Ал Кыргызстанга келбештин айласын ойлоп, мына ушундай бийликке бир сындарды, негизсиз болсо да сындарды айтып, бир куугунтук көрдүм деп, ал жактан бир саясий мындай башбаник алып калуу максатын көздөп жатат деген пикирди окуганда мен болушу мүмкүн эмес, көл үчүн мындай бир өзү эколог болсо, мүмкүн патриоттук бир сезими ойгонгондур Европада жүрсө дагы. Бир эми бизде эле бир патриот жигит деп ойлосок, көрсө анын максаты башка экен да. Мен жанагы анын максаты башка деген пикирлерге мындай ынанып, ушундай өзүнүн акылга сыйбас билдирүүлөрүн жасагандан кийин ойлонуп калдым. Ошол менен мындай макул болууга туура келип калат экен да.